Саламатсыңарбы балдар? Адеп сабагы 2-класс. Келгиле сабакты баштардан мурун жагымдуу маанай түзүп алалы. Апабызды бир кучактап алабыз. Азыркы кырдаалга байланыштуу өзүбүзгө 6 эреже түзүп алалы. Биринчи, колубузду самын менен жууп тазалыкты сактайбыз. Экинчи, антисептикалык каражатты колдонобуз. Үчүнчү, эшикке чыкпай үйдө отурабыз. Төртүнчү, сабакка жоопкерчиликтүү мамиле кылабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз эл ичи өнөр кенчи. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты: биринчи, өнөрдүн түрлөрү, анын адамга пайдасы жөнүндө маалымат берүү. Экинчи, ата мурасын эне өнөрүн үйрөнүүгө шыктандыруу. Үчүнчү, эмгекчилдикке, улуттук кол өнөрчүлүк сүйүүгө, өнөргө умтулууга тарбиялоо. Өнөр деген эмне? Сага кандай өнөрлөр жагат? Сенин кандай өнөрүң бар? Бул суроолорго жооп алуу үчүн фунт коюп угабыз. Элибизде өнөрүң болсо өргө чап. Эр жигитке жетимиш өнөр аздык кылат. Өнөр байлык. Өнөрлүү жигит элин багат. Өнөрлүү адам көпкө таанылат, элге алынат деген акылман ойлору адам баласы эң биринчи өнөрдүн арты менен урмат сыйга ээ болот. Ал эми өнөрүн пайдалана албаган адам кандайдыр бир жансыз сүрөткө айланат. Өнөр байлык. Эгер акылдуу, даанышман боломун десең, өнөрлүү болууну көбүрөөк ойлон. Өнөрдүн арты менен сый урматка жетишесиң. Ата мурасын, эне өнөрүн үйрөнүүдөн намыс кылбагын. Акылдуу, даанышман адамдар эмгектен эч убакта качпайт, билим, өнөр үйрөнүшөт. Эл ичинде келе жаткан көптөгөн өнөрлөр узчулук, зергерчилик, устачылык, комузчулук, ырчылык, манасчылык жана көптөгөн өнөрлөр. Манас эпосундагы Каныкей эненин узчулугу, Бөлөкбай устанын устачылыгы унутулбай элдик өнөрдүн учугун улап айтылып келе жатат. Өнөрлүү адам көпкө таанылып, эл оозуна алынат. Суроолор боюнча аңгемелешүү. Хан жуучуларга кандай талап койду? Калыстар кандай чечимге келишти? Жаннат кыздын сүйлөп жиберишине эмне себеп болду? Эл алардын өнөрүнө кандай баа беришти? Сен кандай баа берет элең? Бул суроолорго жооп берүү үчүн 96 жана 97 беттеги Өнөрдүн күчү деген чомокту көркөм окуйбуз. Анда эмесе балдар, сабагыбызды бабалардын сөзү менен жыйынтыктайбыз. Темирдин кадырын уста билет. Уста темирден да алтын кылыч кылат. Устанын катуулугу шакиртке пайда. Устадан шакирти өтүптүр. Үйгө тапшырма. Шакирт болдум. 98 жана 99 беттеги балдар жатты. Оймочу 99 беттеги кыздар жатты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин жолугушканча саламатта калгыла.